Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Садыр Жапаровдун бүгүн абактан бошотулаары күтүлүп жаткан, бирок чечим мурункудай калтырылды. Тарапташтары бийликке нааразы болуп чыгышты. Мурдагы президент Аскар Акаевдин кызы Бермет Акаева Бишкекке учуп келди. Ал эмне максатта келгенин атасы айтты. Карапайым калктын капчыгын каккан коопсуз шаар. Өкмөт айып пулдардын суммасын азайтууну карап чыкмай болду. Экс-депутат Өмүрбек Бабанов кечки маал Финполго суракка кирип баратканы тууралуу фото жана маалымат тарады. Бул тууралуу Супер KG порталы дагы Бабановдун жакындары аларга билдиришкендигин жазды. Бирок Бабанов кайсы иш боюнча суракка чакырылганы маалым эмес. 9 августта Өмүрбек Бабанов Кыргызстанга кайтып келген. Ал 2017 жылдын октябрь айындагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен бойдон эми келди. Экс-депутат өлкөгө кайтаарын жарыялаганда УКМК Бабанов келсе, мыйзам чегинде жоопко тартылат деп билдирүү тараткан. Бүгүн камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун соту Чүй облустук сотунда өтүп, чечим өзгөртүүсүз калтырылды. Акыркы күндөрү коомчулукта жана социалдык тармактарда Жапаровдун камактан чыга тургандыгы болжолдонуп жаткан. Ал үмүттөргө суу сепкен бүгүнкү соттун чечими анын тарапташтарын нааразы кылды. Соттук отурумдан кийин чогулгандар бийликке бир топ нааразылыктарын айтышып, акыйкаттык дагы деле орун албогондугун, бул бийликке үмүт жоголгондугун белгилешти. Кененирээк алдыдагы сюжет. Бүгүн сот залына Садыр Жапаровдун тарапташтары чоң үмүт менен келишкен. Анткени алар Садыр Жапаровду айыпсыз абакта отурат деп эсептешет. Жапаровдун жактоочулары жаңы ишке киргизилген мыйзамдарга ылайык Жапаровдун жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча Чүй облустук сотуна арыз менен кайрылышкан. Садыр Жапаровдун жазасынан 3/1 бөлүгү, тактап айтканда 3 жыл 4 ай жазасынан кыскартылсын деп турат. Эгерде ушул жаза колдонулган болсо, анда Садыр Жапаров шарттуу түрдө бошотулуш керек бүгүн бул сотто бошотулбачу болсо, кайрадан биринчи колонияга барып туруп, ал администрациясы кайрадан жазат дагы, кайрадан ошо Аламин райондук сот тарабынан бошотулуш керек тез аранын ичинде. Так, мунапыс жөнүндө мыйзамдын колдонулбай калышына жазасын өтөп жаткан Жапаров Садыр Нуркожоевдун канчалык деңгээлде тиешеси бар экендигине баа берилген эмес. Эгерде убагында колдонулбаса, эгерде убагында тийиштүү органдар тарабынан эске алынбаган болсо, буга Жапаров Садыр Нуркожоевдун кандай деңгээлде күнөөсү бар? Адвокаттардын жүйөсүн чу дегенде эле мамлекеттик айыптоочулар четке какты. Прокурордун бул жоругу жактоочуларды нааразы кылды. Анан прокурордун бир тарап каршы болуп деп туруп, бир прокурордун эки ооз сөзү менен ушунча элдин эмесин аркага бурганыңыздар, бул сиздердин акыйкаттыктан тайып атканыңыздардын белгиси. Чүй облустук соту камактагы саясатчы Садыр Жапаров боюнча райондук соттун чечимини өзгөртүүсүз калтырды. Өз чечимин сот мунапыс тууралуу мыйзам менен негиздеди. Быйыл 16 июлда Аламүдүн райондук соту жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Жапаровдун жаза мөөнөтүн мунапыска байланыштуу кыскартуу тууралуу сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негиз менен кабыл алган эмес. При правительстве Кыргызской Республики о принятии закона Кыргызской Республики об амнистии от 28 января 2014 года в отношении осужденного Жапарова Садыра Нуркожоевича оставить без изменений. Бул саясий түрдө гана чечилген чечим десек болот. Анткени бөлөк адамдардын бардыгына колдонулуп атпайбы мыйзамдар. Мына биз келип көрсөтүп бердик. Конституцияда жазылып атат. Конституциянын 20 статьясынын 5 пунктун каалаган адам ачып көрүп окуса болот. Ал жерде жазылып атат. Амнистия менен жеңилдете турган жактар айыпталуучуга чектөө коюлбайт. Ал качан болсо да колдонулат деп. Ал эми мыйзам менен конституция карама каршы келип калганда жогору турган мыйзам колдонулат. Бул конституция эң жогорку мыйзам болгондуктан конституция колдонулуп туруп, бүгүнкү күндө амнистия колдонуш керек эле. Албетте бул мыйзамсыз. Ошол жерде айтып кетти, жогорку сотко кассациялык түрдө даттанууга укуңар бар деп. Албетте биз даттанабыз деп ойлоймун. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Жапаровдун жаза мөөнөтү 2026 жылдын 5 сентябрында бүтөөрүн. Ага мунапыс берилсе, абактагы мөөнөтү 2026 жылга чейин кыскартууга болоорун билдирген.
Атамбаевтың дағы бір жақын адамы қармалды. Ички иштер министрлигинин бүгін таратқан маалыматына алайық, Койташтагы 7-8 августтагы окуялар боюнча жүрүп жаткан сотко чейинки териштирүүнүн алкагында Фархат Бабиев аттуу жаран кармалды жана анын бул окуяларга тиешеси бардыгы аныкталды. Бабиевке жапырт башаламандык үчүн шектүү экендиги тууралуу маалымат берилип, 1-Май райондук сотунун чечими менен ал 9-октябрга чейин камакка алынды. Белгилей кетсек, Фархат Бабиев Атамбаевтың тарапташы катары белгилүү. Бир нече күн мурун интернетте анын катыштыгы бар деген эки адам телефондон аймак аралык кастыкка үндөп сүйлөшкөн видео тараган. Көп өтпөй Бабиевдин өзүнүн видео кайрылуусу жарыяланган. Ал Атамбаевди колдоо үчүн Койташка барганын, бирок 7-8 августтагы окуялар көз карашын түп тамырынан өзгөрткөнүн, буга чейин айткан сөздөрүн толугу менен артка аларын айткан. Эске салсак, 7-8 августта Атамбаевди Койташтагы үйүнөн кармоо операциясы учурунда 100дөн ашуун адам жараат алып, бир офицер каза тапкан. УКМК Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын айткандарын далилсиз маалыматты жайылтуу аркылуу коомчулукту алдоо деп баалады. Бул тууралуу бүгүн мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Атайын кызмат ошондой эле жалган маалымат тараткандар мыйзамга ылайык жоопко тартылаарын эскертти. Ирина Карамушкина бүгүн Фейсбуктагы жеке баракчасына Койташтагы окуялар учурунда күч кызматкеринин ур токмогунан 24 жаштагы Курманбек уулу Миржан аттуу жигит каза болгону тууралуу кабар укканын жазган жана ошол күндөрү жабыркагандарды коркпостон сотторго, эл аралык уюмдарга кайрылууга үндөгөн. 7-8 августта Атамбаевди Койташтагы үйүнөн кармоо операциясы учурунда 100дөн ашуун адам жараат алганы, бир офицер каза тапканы расмий айтылган. УКМКнын билдирүүсүнө Карамушкинадан жооп боло элек. Батукаевдин иши боюнча 80 жаштагы жактоочу Али Касымовго карата каршы көрсөтмөнү экс-вице-премьер-министр Шамил Атаханов бергени ачыкталды. Бул тууралуу журналисттерге анын баласы Мурат Касымов айтты. Анын билдирүүсүндө атасы Али Касымов мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин жактоочусу болгон эмес. Ал болгону 2012 жылы анын эжеси Яхага 2 жолу кеңеш берген. Ал инисинин ден соолугунун абалы боюнча бошотууну суранган. Бирок Али Касымов бардыгы мыйзамдын чегинде гана болушун айткан, деди Мурат Касымов. Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кимдерге кандай айыптар тагылганын башкы прокуратурадан билдиришти. Жалпысынан 20га жакын адам, арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы бар. Бүгүнкү күндө үчөөсү камакта, калганы үй камагында. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Бусурманкул Табалдиевке карата издөө жарыяланган. Кыргызстанга мурунку президент Аскар Акаевдин кызы Бермет Акаева учуп келди. Бул тууралуу жактоочу Канат Хасанов Фейсбуктагы баракчасына жазды. Ал Бермет Акаеваны 2 балалуу орус жигит тосуп алды. Принцибинде ага карата кылмыш иши козголгон эмес деп жазды. Маалыматка ылайык, Бермет Акаева бүгүн Москвадан эртең мененки каттам менен учуп келген. Эске салсак, мурунку президент Аскар Акаевга бир канча айып коюлган. Анын арасында Кытайга жана Казакстанга жер сатуу, аксы окуясындагы окуяга катыштыгы бар, бийликти узурпациялоо жана башкалар бар. Кызынын Кыргызстанга келгенин Аскар Акаев растап, аны туугандары менен амандашкан эле келгенин Азаттыкка билдирди. Акаев Кыргызстанды 1990-2005 жылдары башкарган. Ал элдик толкундоолордон кийин үй бүлөсү менен өлкөдөн кетүүгө мажбур болуп, Москвада жашап калган. Бермет Акаева 2005 жылы парламентке депутат болгон. 2007 жылы дагы шайлоого катышууга аракет кылган. Калктын капчыгын каккан коопсуз шаардын айыппулдары кайра каралып чыгат. Өкмөт 3000 сомдук айыппулду 1000 сом кылууга макул. Жол эрежесин бузгандарга айыппулдун өлчөмүн азайтуу демилгесин колдойт. Бул тууралуу бүгүн мекеме аралык жумуш тобунун жыйынында вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Разаков айдоочулардан көптөгөн арыздаттануулар түшүп жатканын, эреже бузуунун 8 түрү боюнча айыппулду азайтуу чечими колдоо тапканын айтты.
3000 сомдук айыппулду эми 1000 сом кылуудагы сунушталууда. Айыппулдун көлөмүн азайтуу боюнча сунуштардын тизмеси төмөнкүлөр. Жол белгилеринин талаптарын аткарбагандыга, жолдун жүрүүгө уруксаат берилген бөлүгүндөгү белгилердин талаптарын аткарбагандыга, кууп келип ашып кетүү же каршы тилкеге чыгып маневр жасоо сындуу эрежелерди бузуу фактыларын кошпогондо, унааны туура эмес жерге токтотуу боюнча эрежени бузуу, коопсуздук дистанциясын жана аралыкты сактабай, автомагистралдар боюнча жол эрежелерин бузуу, жол чырактан уруксаат берилбеген учурда стоп сызыгынан алдына токтоо, көрсөтүлгөн жол белгилерин же өтүүгө уруксаат берилген жолдун бөлүгүнөн жол кыймылынын эрежелерин сактабай өтүү, ашып өтүү боюнча эрежени бузуу, сырткы жарык берүүчү приборлорду же эскертүүчү сигналдарды колдонууда эреже бузуу. Бүгүн жаз аткаруу кызматы номер 47 колонияда жүргүзгөн тинтүү учурунда бир катар тыюу салынган буюмдарды түрмөнүн ичинен таап чыгышкандыгын маалымдады. Мекеменин берген маалыматына ылайык, абактын кызматкерлери кызматтык иттердин жардамы менен тинтүү иш-чарасын 17 августта өткөрүшкөн. Тинтүү учурунда 16 уюлдук телефон, 26 наушник, 2717 сом акча каражаты, 41 телефон кубаттагычы, 11 телефондун аккумулятору, 2 литр брага алкоголдук ичимдиги, 2 матал сейфи, 23 килем, 4 балта, 10 оюн картасы, 6 плитка чыгарган каражат, 1 спираль, 1 Wi-Fi роутер, 114 кесүүчү жана көзөөчү буюмдар, 10 метр аркан табылган. Аталган мекеме мезгил менен түрмөлөрдө тинтүү иштерин жүргүзүп турат. Суу самырдагы үрөй учурган жол кырсыктан каза тапкан 3 чоң киши менен 4 жаштагы наристе бир үй бүлө мүчөлөрү экендигин Ички иштер министрлигинин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан тастыкташты. Буга чейин 18 август күнү саат 14 чамасында Бишкек-Ош трассасынын 174 чакырымында бензовоз менен 2 жеңил унаа кагышкандыгы маалымдалган. Анын кесепетинен 4 жаштагы наристе менен 3 чоң адам көз жумган. Жерине куткаруучулар келип маркумдардын сөөгүн алып чыгышкан. Ал эми 8 жаштагы кыз ооруканага жеткирилген. Ман үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа бензин жүктөп Бишкектен Ош шаарын көздөй бара жаткан. Ал эми жолдун каршы тилкесинде Mazda CX-7 үлгүсүндөгү автоунаа келе жаткан. Ичинде 4 жаштагы наристе, 8 жаштагы кыз, 1 аял жана 2 киши болгон. Трассанын 174 чакырымында жеңил автоны Honda Tornado ашып өтөм деп каршы тилкеге чыгып, алдыда бензовоз келе жаткандыгын көрүп калган. Мындан улам өз тилкесине бурулам деп Mazda унаасын сүзгөн. Ал эми бир үй бүлө бараткан автокөлүк жүк ташуучу унааны барып каккан дешти милициядан. Кырсыктан улам бензовоз оодарылып, 2 жеңил унаа трассадан чыгып кеткен. Бензовоз менен Honda Tornado автосунун айдоочулары жабыркаган эмес. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынып, тийиштүү экспертиза дайындалды. Жалал-Абадта 19 жаштагы кызды 100 000 сомго сатмакчы болгон аял кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Ош шаардык милициясынын криминалдык милиция кызматкерлери Жалал-Абад шаарында аял 19 жаштагы жетим кызды сатуу үчүн кардар издеп жаткандыгы тууралуу ыкчам маалымат алышкан. Күч органдарынын кызматкерлери кардар катары аял менен кезигишкен. Соодалашуунун жыйынтыгында бааны 50 000 сомго түшүрүшкөн. Кызды сатууну каалаган аял жаш кызды 100 000 сомго баалап, аны каалагандай пайдалана берсе боло тургандыгын, ата-энеси жана суравалар адамы жоктугунда айткан. Шектүү Жалал-Абад облусунун 42 жаштагы тургуну экендиги аныкталды. Ал эми кыз куткарылды, анын туугандары сүрүштүрүлүүдө. Аялдын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга камакка алынгандыгы маалымдалды. Москвада эл аралык издөөдө жүргөн кыргызстандык аял кармалды. Бул тууралуу Кыргызстандын Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда 50 жаштагы аялды алдамчылыкка жана документ жасалмалоого байланыштуу кылмыштарга шектүү катары Ош гарнизонунун аскердик прокуратурасы издеп жаткан. Тергөө материалдарында ал кызмат өтөп жүргөн аскердик бөлүктүн каржы бөлүмүнө Ош Бишкек-Ош каттамына ири суммага авиа билет сатылып алынгандыгы тууралуу жасалма документ тапшырылып, качып кеткендиги жазылган. Кылмышка шектүү тарап азырынча комментарий берилек. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.